Ширин бас. Соцпомощьқа келді. Айтыңызшы, қыздарыңызды қандай көшіп жүрсіз? Жалғыз бөлгенемен. Мына мешітте жашаған ежебіз бар екен. Назыр ошол эженин айтканын бир угайлы. Кимден ким эксан кылгандардын эксан акыраты машина сайган болсун, алдыңарга дастархан болсун. 30 жыл болайын деп калды, квартиралап жашап жүрөм. Ачтым ошо кызым көзү. Аты жөнүңүз кандай? Каяктан болосуз? Садиева Айшхан, Бокол айынан болом. Кайсы жерден болосуз? Боколдо. Бокол? Ооба. Моголбу? Могол. Моголдон. Канча балаңыз бар? 2. 2 тең кыз. Кыз. Булардын атасы каякта? Россияда. Үйлөнүп алган, Кайнеңиздин үйүндө турасыз? Россияда күйөөм. Кайненем азыр чык деп атат үйдөн. Үйдө кичкене үйгө бөлүп койгон. Ошо үйүнүн ичинде эле? Ал жактан да чык деп атабы? Чык деп атат. Башка үй кылып бербейбиз деп атабы? Башка үй кылып бербейбиз. Күйөөңүз эмне деп атат? Күйөөм индеми сүйлөбөйт тугу. Сүйлөбөйт? Жооп бербейт? Жашайм деп да айтпайт, жашабайм деп да айтпайт. Ошондой. Бирок айтсаң эмне деп атат күйөөңө? Телефон чалсаң. Айтсаң. Индемейди, гапырмайды, ишти өчүрүп коет. Чалбайт. Эмне үйдөгүлөр батырбай атышат? Үйдөгүлөр батырбайт. Апаңызчы? Бир туугандарыңызчы? Туугандарым бар. Кимдер? Жалаң кызсыңарбы? 3 кыз. 3 кызыңар. Алар каяка чыккан? Ушул жактарда да? Алар турмушка бири жайдаракка, бири Огонго. Алардын жашоосу кандай? Алардын кертесин жашоо сал кыйыныраак, чийинки жакшы. Өлүмө, жардам бере алышпайт. Алар жардам бере албайт. Жардам бере албайт. Эмечи, апаңыз менен атаңыз ажырашып кеткенби? Ажырашып кеткен. Канча жашыңызда? Кичкене махалинде ажырашып кеткен. Атам камалып кеткен азыр учурда. Каманы. Бирок мындай кабар алып кам көрчү эле, камба көрбөйт. Жок, умуман ундай кылган. Кабар албай. Энем кичкене карашып турат, мындай апамдан ашына албайт да. Энеңиз инвалидби? Энем инвалид. Ушундай балдарды калтырып атыптыр да жолдо. Ооба, ушул балдардын калтырып. Эмечи? Жана пособияч? Пособие сонунда азыр чыгарып берем деди. Чыгарып берем деди. Февралда тапшырган мама, ошону хакят келип энди берди. Пособие канча экен? Пособие халаганым жок, бере алмаганмын. Бүгүн чыгып. Бүгүн мана эже чыгарып берди. Мына эже пособие чыгартканга жардам бериптир, мына Мукарам эжекебиз. Патриот эжекебиз. Рахмат эжеке. Бул эжекеге дагы ошо үй маселеси боюнча жардамдашыбыз керек. Uyku beren 2 balamdan çıkıp ketkenimde yaxşı bolap kaynenem uyuydu. 2 balam menen öte kıynalıp ketip. Adı kim bunun? Muslima. Muslima. Bunun adı kim? Şirine. Şirine? Şirin eкен. Bu 1'e çıkarsa ihtiyacımızı, bu 3'e çıkıyor. Sadike barabı barabay bular? Sadike barabay. Kaç sadike bu? Atira doktor okuyacak böyle. Эмечи, акча-пакча, тиричилик. Акчага ошо нерседе кежен бет чыгат турат күйөөсү. Продуктлар кандай болду? Продуктлар ошо нерседе кежен чыгарат. Ошондон кошулат. Кайненеңерчи? Кайненемдин пенсиясы бар, кайнатамдын пенсиясы бар, өзүлөрү да ашпайт. Эмечи, күйөөңөр акча салабы, салбайбы? Салбай койду. Салбай койдубу? Канчадан бери салбай койду? 3 ай. Кылган соцпомощьта. Базар кылган соцпомощьта. Өкмөттөн жардам сурап көрдүңүзбү? Кара акча боюнча. Жок, сурабадым жок. Сурабадыңызбы? Пособие. Мейли, рахмат. Малышка кара. Жана карындашыбыздын кызы. Азыр сот чечим кагаз чыгарып берип атат. Азыр апасы ичинде справка жазылды. Бул ыйлап аттыр, эшикке алып чыктым, басылып калды. Азыр пособияга соттон справка алып атабыз.
Соттун ичинде жарандарга мындай скамейка жок экен. Вроде эл үчүн сот, бирок скамейка каралып атыр базар курганда. Ширинбас. Насос помощька келди. Мына мечитте жашаган эжебиз бар экен. Мына азыр ушул эженин айтканын бир угайлы. Сиз өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Мен 2011 келген мешке уборкасын карайм. 3 жолу операция болдум. Чоң уборкага өтө көп ишке жарабай калдым. Ошого Мечитте жашайсыз, 2 комната эле временке салып берсеңер болду, мындай эле простой кылып эле, андай заңламасы кереги жок. 2 комната эле временке айваны менен салып берсеңер болду. Өмүрүмдүн акырына чейин дуа кылам, садак болоюн. Ушу мечитте жашап келесиз ба ошондон бери? Туугандарыңыз, күйөөңүз, бала чака? Жок. Эч кимиңиз жокпу? Жок. Эч ким жок. 2012-ден бери ушу мечитте жашайсыз? 11-ден бери жашайсыз. Ишенбесеңиз, бар имамдардан. Мен азыр сурап келдим, ошондой эже бар деп айтышты. Бул жагын тазалыгын карайт экенсиз да? Шунчалык мен, шунчалык курсагым ыйлабайм, кадырым ыйлайм. Шунчалык мен ыйлап кечирасың, ыйлагым келип, өкүрүп, бакырып, тагажуттар, расыйлам, Алла деп раса бакырып ыйладым. 2 комнат берчи, бенделериң жөнөтчү. Бенделериң себепчи кылчы. Алла, кыйналып кеттим. Деп тагышка туруп ыйладым. Мейли эже. Простой эле, мындай эле, простой эле 2 комнат болсо болот. Мага заңгырлама кереги жок, өзүм баары калат. Мени ким көрсө ошого баарын таштап кетет. Эже, буюрса ошол жана коомдук үй курабыз ошол жактан. Ооба эже, болуптур. Аты жөнүңүздү дагы бир жолу айтып коюң. Айша атым. Жашыңыз канчада? 52. Базар Коргондо кайсы жылдан бери жашайсыз? 2008. Мурда каякта жашачыңыз? Үйүндө жашагам. Өзбек чалым бар эле, 2019 өтүп кетти. Өзбек чалым умрага жете албайм, сени ватан кылдыра албай калдым, үй жаям салып бере албай калдым, умрага жете албай калам, карып калдым деп, муну 2 дүкөндү алып берди, жерин документ иштеп берди. Кетип калды. Өзбек кызын бутуна тургузуп койду. Кызымдын уругу көбөйсүн. Кимде ким ыйксан кылгандардын ыйксан акыратта машина сайган болсун, алдыңарга дастаркан болсун. Бизди Аллах кайтып жараткандан кийин өзүңдүн жамалыңды көрүшүбүзгө насип кылган. Бардык мусулман бенделериңе кабыр азабыңды, дозогуңду харам кылган. Фирдаус район жаннаттарында касыр үйлөрдө жашашка насип кылган. Ыйксан берүүчүлөрдүн миллион эсе кылып кайтарып берген. Кыргызстаның гүлдөп жашара берсин, алдыга чыгып кетсин, амин. Кыргызымдын уругун көбөйткөн, амин. Сен Аллахсың, Рахмансың, Рахимсың, Маликсың, Кудуссың, Саламсың, Муминсың, Мухайминсың, Азизсың, Жаббарсың, Мутакабирсың, Холиксың, Борисың, Мусафирсың, Гаффарсың, Хахарсың, Баттаксың, Алим Кобиз, Босис, Халпис, Рафая, Муиссың, Музисың, Самирсың, Басирсың, Хахамсың, Абдылсың, Матисың, Кабирсың, Халимсың, Азимсың, Гафурсың, Шахурсың, Хафиз, Мукит, Мубди, Хайсың, Тирүүсүң, Кайюмсың, көрүнбөйсүң. Мужид, Вожид, Вохис, Самат, Кодир, Муктадир, Мухаддир, Муахир, Аллахсың, Охирсың, Зохирсың, Ботинсың, Волисың, Мутавалисың, Барсың, Табапсың, Мунтакимсың, Акупсың, Раупсың, Маликул Муфсың, Усул, Жалал, Рали Харамсың. Dünya 18.000 alam, tınççılık olsun, tokçuluk olsun, arzançılık olsun, amin. Rabbana atina fid dünya hasana, ve fil ahireti hasana ve kinna azabannar. Vaghfir lana warhamna anta mawlana, mansurna ala kafirin. Amin. Өзүңүздүн жашоо турмушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ушу кандай деген, мен 30 жаштан эметкен болсом, ушул убакка чейин 30 жыл болоюн деп калып квартиралап жашап жүрөм. Ошо 2 балам бар эле, бир кызым өтүп кеткен. Андан кийин ооруп калдым, 8 жыл болду. Жакшы иштей албай калып атам, колдутум шишип ооруп атам. Менин шартым өтө оор. Квартирада жашайм, акча төлөйм.
Ошого жакшы адамдар, жакшы жардам берсеңиздер, Алла жолунда ыраазычылык билдирет. Жашыңыз канчада эже? 57'den. Азыр квартирадан квартирага көчүп жүрөсүз. Ооба. Өкмөт тарабынан жардамдар болобу анча-мынча? Жок, эч. Эч жок. Эч жок. Участкаңызда жок. Участкамда жок. Үйүңүз? Бүгүн кирип участка ошо орун боюнча кирип чыктым, сен издеп келип калдың аркадан. Мен ушу жакында намаз окуп Алладан суранып атам да. Ошондой болду да. Ооба. Участка эми бербей атам. Азыр кимдин үйүндө туруп атасыз? Азыр эмнеде бир магазин немединде квартирамда турам. Эки кичине чай чаккага чыкканга жакыныраак деп Осмонда. 2000 квартплата төлөп жашайбыз. Ал жерде? Ооба. Бир көрсөк болобу, барбы? Жашкан жериңизде. Көрсөң болот. Ооба. Мечит тарабынан, бул тараптардан эч ким мындай кайрылып жардам берейин деген адамдар болдубу болбодубу? Жок. Жок. Мен içine arı yazgan, Allah'ın yolunda ilk son yerden verdi, o Oroz'da Petir'in Anı del Allah'ın yoluna. Callıvat'ta 5.000-7 milyon verip, siz doktorga şey görüp geldim. Ben Organ için izlenem de, Orvasam işte tavalbay bu şakçalardı. Turmuşuңuzdan эмне көп жыл болду? O balam yaşında deme ötüp ketken al bas eleklerine. Тугандарыңызчы? Tuğanlarım turmuşu yetişerlik. Bırakmaga yardım gel almayı. Özümlerin özleri. Yetişer. Var ya bu yetişmiyor. Мындай эмнеге муктаждык бул? Аккан орус менен уруйт. Кайсыл жерде бул? Кызылдагы эмеспи? Кайсыл жерде? Бишкекте болчу, азыр Түркияга кеткенби? Лечение башталдыбы? Канча каражат калды дагы ошол? Хорошо. Ушул жерде жашайсыз, көрбөйлүбү ишин, эже? Ушул жерде жашап тур деп, Yana gelinden 5 metreli ana iyi öldü. Некен? Kuvar kulattı, yara verdi balam. Kavle. Kutlap koydu. Каркулатта бербеп деппи? 15'inde gel. Eş böyle yok. Görsen o şu bir kilometre sörken ne şey var. Niye yapsan haydi gel. Oo, bir gün ele geçti şundaydılar. Кул таппайбы? Бияк кимде кие карайт? Hiç kim yaşamaydı. Oşa ne oldu yaşaydı. Аягын квартирасынын акчасын бербеп пул тапкан. кул таппайт. Эми каякта барасыз эми? Эми каякка барасыз? Açmaydı da aç deyim bir. Pul tağıp gelip vereyim de tağıp gelişim gerek. Бул жерде эле акыбал жакшы эмес го? Oo, oşa gün arzan da. Azı kvartira kımbat. Oşa gün ekmek geleyim de. Vurur magazin bulmalı. Azı ben. Ne oldu? Külçü vermedi mi? Tağıp büyüne getip durur. Getip kalıp durur. Başka bir öğretim. Ne dedi? Bir de akşa vermedim. Çıkaralım dedi. Dep turuyor. Bu yerde kançadan beri yaşadınız? 2 aylıkın төлөgө. Üçüncü ay en başta alatan. Darayın 15'inde görüp alatan. Or şartım benim, densoğluğum. Tura albay kalam, tamanlarımı koya albay. Muğun orusu benen oruyum ben. 8 yıl doldu. Doktorlardan... Kızım ötkünden orup kaldım. Bir eski. Nefisten boruşayan bugün değil. Yokluğuna şunu yapıyorsun da. Oruğda gidip çorunda turat mı? Sen densoğluğun olsa yaşaysın da. Bu kızıkattan yaşaysın. Öyle göz karantısın da. Больницага барып, ал жактан жардам болдубу? Yok. Oşa bugün mayli neçeyle kılaylı deşti. Ayttım ben şu canlı hakim dedi. İşte grupa sürpağa çıkmasam bolmaydı. Bunu 10 gün ben işte vereyim. Oğlum şişip. Bugün çarpıyımı kap kaldı. Yarım parı koydu. Не oldu эле колуңузга? Şişip kettikten de muğun oru. Beni şişip kaldı. Паллиатив? Bunu muğunuğa baylamış. Beni şişip ketti. Oşa oru mu dedi? Рахмат. Var ya mağlar koydu. Kendime aşıda verip kalan taşmazda azırak gelinti var. Mal baladı le beni bağa o, üy sala o, ağa dile var. Sen tura düşünüp, şu biri 2 komnat üy bolsa bolat balamı göz yaşaganda. Ben oymuşundaydı. Şu yaşlı adamlardan bunu sırayı Allah'ım. Рахмат эже. Матмусаева Гүлзада. Ошону таппай атабыз. Адресин. Кадыржан бүгүн да. Бирок Салиманов точно билем Кадыржан. Ошол жакка барып келиш керек болду адресин. Ошо мына Мексирак жол, мына жол. Мексирактан наракка өтүп кетти. Бул мечитте да бир карындашыбыз бар дейт. Жок бекен ал жакта? Бул душевой окшойт, а?
Нар жағында эмне экен? Ал үй емес пе екен қоқыстан шыл жақ? Ешік. Көрінбейді? Жерде кім имам? Атым не екен бұл мешіттің? Уход тосы. Уход соғыш. Ешік қайнап атады. 40 градус. Қарындашыңыз тауып айтасыз. Матмасаева Гүлзада деген. Шыл жақтарда жашайды дейді. Жалауатқа келіп қалдық. Гаилер тұрып алып тұрып. Жалауатқа келдік қазір. Жалауат шағарында тұрады дейді. Базар құрғаннан Жалауатқа көшіп көттір. Шыл жақта екен. Шынығы мұқтаждардың тізімесін тапқанға әрекет қылып отырмыз жашаудан. Аябай мынандай нольда тұрып қалғандар. Ешбір жашаудан башқа жақтан үміт күтпей қалғандардың тізімесін бірінші кезекте әрекет қылып отырмыз ошоларды үйге қоғамдық үйлерге кіргізсек. Анан көбі арасында адамдар шығып жатышат, жаңағы үйлері бар, башқалары барлар шығып жатат, бирок алардын тізмесін коомчулуктан сурап, анықтап, тактап анан киргизгенге аракет кылабыз. Категорияга бөлүп атабыз. Биринчи, анан экинчи, үчүнчү кылып. Булар биринчи категорияга киришет, чыныгы муктаждарга. 19-20 июнь 2023. Ассаламу алейкум туугандар, мына артыбызда турган карындашыбыз видео тартылганга бир аз уялып турат, ошон үчүн ушул карындашыбызга да жардамдашып кетсек. 3 баласы бар экен, квартирага көчүп жүрөт экен. Жашоо турмуш өтө кыйын. Бир өпкөсүн алдырган экен. Күйөөсү жок, таштап кеткен. Апасы карабайт. Бир тууганы бар экен, анда шарты начар экен, өтө акыбалы жакшы эмес. Өзүнүн жанагы балдардын пособиясын, ошо инвалидность айлыгын ошол 5000ден квартирага берет экен. Бүт тапкан ошол жанагы өкмөт берген акчадан ошол квартирага гана берип коет экен да. Берки нанга, азынан нанга жардам деп турат. Ал ошол садака сурап анан тиричилик кылат экен. Жашаган үйлөрүн барып көргөм, өткөндө өтө акыбалы начар. Анан ошо тарттыргандан уялды. Ушундай туугандар, жардам берсек. Экинчи этажда да суу чыкпайбы бул жакта, Суу чыкпайт экен. Саламатсызбы? Бир сире ошол жашоо турмушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен аты жөнүм Ташматова Гүлбара болот. Жашым 33-төмүн. Жалгыз бой энемин, 3 балам бар. Үй шартында квартирада турамын. Аренда төлөйсүз бул жака? 1000 сомдон квартира төлөймүн. 3 балам бар. Жашоо тиричилик кандай болуп атат? Жашоо тиричилик эми ошол эл жардам берип атат. Жардам берип атат. Үй маселеси боюнчачы? Үйүбүз жок, ошо квартирада турабыз. Участкаңызда жок? Эчтеке жок. Даже келгенде биз пасояда албайбыз. Эме документтерчи? Документтер Кудай кааласа 2 баламды жакында көлүктөрүн алдым. Өзүм документим да жок. Турмуштан эмне болду жолдошуңуз? Жолдошубуз таштап кетип Ал башка үйлөнүп алганбы? Башка үйлөнүп алып, кайтып деле чалган жок, акча деле салган жок дейм. Алимент да төлөгөн жок? Бул балаңыз канчада жаш? Бул балам 11 айлык болду. 11 айлык. Аты ким? Алиман. Алиман? Бул Алия. Алия. Үчүнчүсү каякта? Үчүнчү мешитте ойноп жүрөт ошо. Канчадасың? 6. Чачың жакшы кургабай калыптыр. Чачың кургатып коюш керек экен. Аты неңизчи? Атым да өзүнчө, туугандарым да өзүнчө болуп кеткен. Ошо кошуналарым, уккан элдер мага жардам берип турат. Ошо майда чийде экен да жардама. Дүңүнөн буюрса ошол коомдук үй куруп атабыз. Ошол жакка көчүрөбүз сизди. Жайыңыз шартыңыз болуп калат. Кышында отопление бар жокпу? Жокпу? Кыштан жерлер көгөрүп кеткен. Бул плита деле мен плитам жоолап кыштын катуу суук болду да. Быйыл өзгөчө. Кошуналарым алып беришти, булар полный кошуналарым алып берген.
Су жоқ екен да, ылдыйдан су ташып келсіңер. Да, бұл үшіншісі. Жылың ашып жатыр екен да, атың кім? Ким айтып атыр? Әлендер, жақсы, жылың ашып жатыр екен да. Шындай. Рахмат. Бұйырса, қайырлы кетеміз. Еме, азыр ешқандай документіңіз жоқ бұл паспорт? Бел бойынша документ дайындап отқанбыз. Мерияға келіп тоқтап Бұл азыр Алиман менен Алинурға көлік алынды. Бұл кеше жардам берді? Ака жардам берді. Рахмат. Ошо азыр мен кызым менен өзүм документимди бүтүп калса, Кудай кааласа, бул жактан мени Кысылбияга чыгарышып алып. Ака деле кыйла жардам берди бизге. Рахмат, Алла разы болсын. Майлы. Сонда, окшош экен аябай. Документимди бүтүп Кысылбияга чыгарсам, Кудай кааласа. Кичине жардам барып келди. Азыр мен иш жерде иштеген үчүн ошо квартирамды эле токтоп берем, ошо элден акча түзүп берем, ал сиз бере албайм. Майлы, рахмат. Бул жерде дагы жабыркагандар барбы тегеректе? Бардыгы мындай колунда барларбы? Рахмат жөн. Доктор. туруктуу жашагандыгы тууралуу акты. Ошол Гана кем болуп атты да. Ошол калгандардын баарын жасап. Үчүн керектелүүчү документтер болот. Азыр булардын арызы бар, түшүнүк каттары бар, туулгандыгы тууралуу көбөлүктү алган, өмүр баяндар бар, билими тууралуу маалыматтарды чогултканбыз. Мону жанагы паспорт столдон алып, бияка керектүү документтерди чогултабыз да. Азыр эми мэриядан туруктуу жашагандыгы тууралуу акты жазып берип койсо эле. Булар паспорт стол бул комиссияга жөнөтмөк. Комиссиянын корутундусу менен аныктап чыгып, анан буга паспорт бермек. Биз баштаганбыз, эки баласына метрик алып берип. Эгер бул жака дагы паспорт алып берсек, эки баласына жөлөк пул чыгарып турат элек дагы. Бир баласыны Казакстанда төрөлгөн, ал жактан тактап туруп, эме чыгарып бермекпиз да. Просто аныктап туруп ал жактан. Азыр сизге ошол документ жасап бербей атышат. Бир эле документ кечигип атат да азыр. Бул баштаганыбызга бир 1,5 ай болуп калды да. Бул 13 майда паспорт метрик алып бергенбиз. Ал жактан ким сизге тоскоолдук берди? Сайкал деген эже ошол справка жазып бербейм деп атат. Ал жерде биз жетекчисине Темирбаевбы, ошолуна да эле келдик. Бири-бирине жөнөтөт, мага иштеги жардам берет. Талайга айтайланда. Мага ошол бир эле гана справка ошол жерде жашады. Вактынчалык жашап атат деген справка. Сайкал деген неге анда тоскоолдук кылды? Билбейм, эмнеге тоскоолдук кылды билбейм. Бизге бул жактагылар кыйламага жардам берди. Ушунча документ бүтүрүп, еще балдар көлүндө. Мен ошол мага жардам болсун, ушундай паспорт албасын, мен сол чыгып отурдум. Мен эми ортодон бирөө чыгат экен да, мен ошол эже менен түрк. Чакырган убакта сурап жетип турам, бул жерде балдарым алып алып. Себеби балдарым аз карайтын эч ким жок. Ал ким болуп иштейт Сайкал деген? Ошо Осмоновго карайт экен, Айрым. Хорошо болду. Эже, сизге кандай маселе? Мен да уюм жок. Күйөө балам менен кыздым менен жашап атам да. Жок, өзүмчө жашагым келип атат. Өзүңүздүн үйүңүз жок, күйөө балаңыз менен жашап атасыз. Анан кийин кесире жашагым келип атат. Өзүңүз азыр кайерде жашап атасыз? Азыр ошо кызымкында. Кайсы жерде? Немеде. Барактарда. Барактарда. Жолдошуңуз жок? Жок. Канча бир эле кызыңыз бар беле? 3 та кызым бар. Өзү. Кыздарыңыз кандай көчүп жашайсыз? Ооба, ар жерде жүрөм. Анан мен кампкене кетип калам. Айда 2 күн туруп бияка келип калам. Сөйтүп жүрөм да. Үй жок. Хорошо же. Аз канча чыктыңыз? 58. 58, Участка алган эмессиз? Жок, эч балам жок. Анан күйөөбалардын да отуруш кыйын экен. Кыйын. Макул эже. Анан мен дагы өзүм. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Бүбүсара. Бүбүсара. Фамилияңыз? Тугунбекова. Тугунбекова. Хорошо. Мага өзүмө үй болсо экен. Хорошо. Эме, эже, ана айтыңчы. Алып кетем, апа, жок дейм, бирин бериң деп айта берген жок да. Кыйланып кетпейм. Айтыңызчы. Ошол бирүү эки кыз, бири 4-төн 5ке көчтү, Ленин жол 5-те окуйт. Бири карап атам, 5ке чыкты, 4-кө толуп 5ке кетип атат. Ушулар үйлүү болуп калса экен деп, үчөө бир жерде жашаса экен деп тилегим ошол. Мага эчтекени кереги жок. Кийин мен өтүп кетсем, 69го чыктым бирге. Тайынан бизде тура кылган экен деп, мага ошонусу керек, башка эчтекени керек эмес.
Азыр 2 кыз, 1 уул болду. Biri en çoğu beşte köştü. Gelin yolda ispeste okuyup, bana alıp gelem, kendi günde kızda alıp gelem. Жылдағыдай болбой қалды. Bunun dokumentteri бар балаңыздын? Бак кыздыкы бар, бул эчтекеси жок. Документте жок. Эчтекеси жок балам. Соцпомощь жардам бербеди беле? Эч ким жардам, соцпомощьтон жардам. Кайрылдыңар беле, кайрылбадыңар беле? Кайрыла элексиңерби? Кайрылганга убакыты жок. Алгандар пай берди өткөндө кап болуп ушулар илинип калса кичине өздөрүнө пайда. Ошондо деле деген ой болду, бирок андай алдым жок, уккан жокмун да. Ошон үчүн буларга эчтеке жок. Кызыңыздын шарты жок экен да бакканга. Шарт алып кете албайт, өзү жок. Жок да, чынын айтышым керек балам. Менин көзүм өткөндөн балдардын бирин эми апара албайт ал үйгө. Анын туурасын айтыш керек. Мен кийин өлсөм тынчатып болушум керек да. Şu балдарга камдуу болуп калса, алысыраак кийсе, чоңойсо, анан булар аны кайнем туура кылган экен деп. Жол мен ошол неме кылып атам балам, өзүм үчүн эмес, 3 бала үчүн. Мейли, аты жөнүңүз ким? Айтып коюңузчу. Айттым. Урмат. Урмат. Мейли же, караштырыңыз. Мен туурасын айтып атам балам. Шаар туруп, мындай немеси туура келип, энеси кабыл алып, жата кабыл алганда мейли болчу. Энеси айтты. Тез карап коем. Араздан кетем. Топтур же, мейли. Кыршаңыз. Терезе. Кухняңыз экен да бул? Бина şu шүпүрүп тазалап, балдар оорубасын деп тазалармайм. Анан мына жыгылгандан мен караш кыйын экен да. Кече чайпайды şu үйдө атат. Лампочкаңыз? Лампочкаңыз жокпу? Берген. Эки ай болуп калды да, Түркияга жардам берди. Анан азыр ушул үйгө да батпай атабы? Кызым десе эч ким мындай таксый чай берип келди. Шулар 3 бала бир жерде болсо, аяктан келсе да ошол жерге барып, балдарын карап мен өстүм. Келип жатып балдарына баш көз болгон, эсине кирип калса баш көз болор деген. Кызымдын келечеги жок. Турасын айтышым. 4 баласы бар, балдан айдан 2 кыз бар экен. Ажырашып келип калса ошол үйдө жашайт деген ниет экен. Анан жок. Ушуларды кеңири келип кирин жууп, кеңири жатып, кеңири туруп кетсе деген ниет. Мына там жыгылайын да мына аркасынан ола түшүп калды мына. Бирилсе анан мынерге бакпайт да. Өлгөндөн бирip кетет. Esinde al, bular da olsa şimdi görüp kalat da. Жеңге сендерді шуларды естеп туруп, мен ошо балдарга силерди мага эмес, балдарга ошо апасы келсе ошо үйгө келип, эмир алып отуруп балдарына баш көз болсун деген гана ниетим. Алдычы, хорошо. Бул үйдө балаңыз жашайт экен да? Сиз биягында жашайсыз, сол жагында. Мында сиз жашайсыз. Мына ушул жерде да турушат экен. Азыр убактылуу жашап турат экенсиз да бул жерде? Уялгыча. Уялгыча. Канча балаңыз бар? 3 кызым бар. 3 кызыңыз. Жолдошуңуз? Ажырашып кетти. Канча жыл болду? 3 жыл болайын атпаган. 3 жыл. Ал эч кам көрбөй атабы? Үйлөнүп алган. Бир кызы бар. Кызы бар. Кабар алып турабы? Алимент төлөйбү? Алимент төлөбөйт. Пособие эми алып атасың, пособие. Аракет кылып атасың. Ага чейин алган эмессиз да? Bir жыл алгам, 6 ай. Мен Москвага кеткен, ошондо токтотулган. Чөзүлөр. Бул канчада жашы? 2-де. Аты ким? Ханифа? Жакшы экен. Көрөлүчү үйүңүздү. Кирип көрө берсек болот да? Бир эле бөлмө турбайбы? Так. Ушул бир бөлмө жерде турушат экен. Суу акпайбы потолоктон? Не болду? Чоңураак үйгө көчкүңөр келет абы?
чоңыраак үйгө көчкүңөр келет аби? Шарты бар. Атың ким сенин? Умар. Sen эженин эме. Sen. Экоуз 3. Атың ким сенин? Мен Газеля Алия Ханифович. Ошо. Сиздер кеткен өкөл. Ойнап кетебиз. Сен кошунан баласыңбы? Жакшы. Ушундай экен туугандар. Акыбал. Так. Айтып бериңизчи өзүңүз шартыңызды. Биринчи группадайын байкыз. Операция болгон. Көзү анча көрдү. Өзү жок 6 жашар кыз болу бар. Өзүбүз жашайбыз. Айсуда 4-нчи этажда. Өз ремонт көрбөгөн башы. Суу өтүп, үстүлөр кулап түшкөн, ошо үйдө жашайбыз. Анан өзүм 68 акча алам. Кызым 8000 биринчи группадайын. Кызыңар экөөңөр жашайсыңарбы? Кызым неберем үчөөбүз жашайбыз. Өзүң үй өзүңөрдүкү? Меники. Ошо көчөлөткө туруп алган. Жолдошуңуз барбы жокпу? Жок. Жок. Кызыңызды өзүңүз карайсыз. А бул ким ооруп атат бул жерде? Кызым. Кызыңыз? Эмнеси ооруп атат? Кызым ашказан ооруйт, операция болгон, дар-дармектен кыйналат. Анан ошо дар-дармектен кыйналабыз. Дайым дар-дармек менен дем ала албай калат. Көрсөтүңүзчү сүрөттө. Не болгон эме? Кандай болуп операциясы? Мына документтер. Өзүм алам постоянно. Медицинский реабилитация, постоянно. Бул 6-чы эмес, 7-чи мына алып келесиң. Высокий степень. Анан мына бисектен өткөнбүз. Документ керек. Өзүңүз карайсыз? Дар-дармектер канча чыгат айына? Дар-дармек өтө эле кээде кымбат болуп кетет. Анан жалаатка барып көрсөткөсү 15-20 минут. Сизге азыр акчалай жардам керек экен да? Акчалай үйдө эле жок. Үйдө ремонттор. Очередке турганбыз, бирок бербей атат. Азыркы Малисайда үйүңүз кандай ал? Өтө начар. Нече? Канча комната? 2 комната. Паспортуңуз барбы? Телефонуңуз? Ошону жазып алайын. Кызым көзүн операция кылдырабыз. Эң биринчи муктаждыгым ошо. Кызым көзү анча көрө бербейт да, мындай эле десе. Бирөөнүн мындай бетин анча тонуп көрбөйт. Ошо анын максаты ошо. Көзүн операция кылдырып көзүн көрүп алса, тамак буубаса. Үйүңүздү жакшылап ремонттоп берсе. Малисай Үйдөн дагы кызымдын ден соолугу жакшы болсо деп сабырсызам. Хорошо. Канча деді операциясын? Билбейм, бирөө көзүм неме кылды эле, биз дальный алып бара албайт. Дальный алып бара албайт, канча экенин биле албайт. Точно канча экенин билбейм. Болду эже. 350 дейт, бир айтта 500 дейт, билбейм. А беркини сен шунтун $2,500 койдургам. Шунтун өзүн операциясынын киришине 35 000, реанимация 15 000, дар-дармектери менен анан обследованиясына 30 000 пул кетти. Ошо менен күйүнүп кетти. Анан акимчиликтен сурасам, акимчилик 10 000 пул берген бойдон берген жок. Ошо Садыр Жапаров пособие алганыбызга 100 000 берди. Ошо уялтыбыз, ошо биздин каражатыбыз болуп башка эчеси жок. Анан ошо азыр жума намаздарда келип элден сурап атасыз. Эже коомчулукка кайрылабы сөзсүз. Патологдон суагабы? Жакшысыңар, кандайсыңар? Жакшысыңар, кандайсыңар? Канча балаңыз бар? Чөжө. Килемде жокпу? Ооба, ушундай жакшы болот. Чөжө. Жакшы элеби ден соолугу? Жакшы, 3 айлык. 3 айлыкпы? Килемде жок турбайбы? Патологдон суагат. Кышында кантип атасыңар? Кышында. Эптеп чыктыңар? Айыл башчылар жардам берди.
2 ay kechikesi жатып kaldık yüzde. Ayıldan tağıp verdim. Крыша дагы жакшы эмес экен, да? Тыныке да жетишпейт экен. Gece uçup kettim o kadar. Özü kalktım gayrı. Жаңбыр жайып. Ette koyuyorum. Ayağımı dertlerime kalmam. Ушундай туугандар. Мен Ажыбекова Элиза Орозбековнамын. 2 балам бар. Үйүбүз жок. Бирөөнүн жеринде Орто Сай участкасында бирөөнүн үйүндө жашап жатабыз, квартирада. Силерден суранарыбыз, ушу кичине бир комната болсо да кичине үйгө жардам берсеңиздер. 2 балабыз бар. Аябай турмушубуз оор. Жашыңыз канчада? Жашым 36да. Өзүңүз кайерде туулуп өскөнсүз? Өзүм Субашы, Арпачыда туулуп өскөм, Советскийде. Кандай болуп бул турмушка калып калдыңыз? Ушул акыбалга келип калдыңыз. Ата-энеңиз, бир туугандарыңыз? Ата-энем өтүп, ушундай даражада акыбалга. Бир туугандарыңыз бар жокпу? Бир туугандарым бар. Алар кандай жашоо турмушу? Алардын жашоосу да мөөнчөлүк эмес, өзүнө түзүк. Алардан жардам жок бирок. Жардам жок, өзү менен өзү. Өзү менен өзү. Иче турган сууңар кандай болуп атат? Бул чоң балаңарбы? Салам алейкум. Кандайсың? Атың ким? 5 жашта. Бактыбек? Жакшы. Бактыбек. Кийимдери кандай болуп атат булардын? Кийимдери бул жагака жардам берген Сосфонддон. Сосфонддун башчысы. Кийимдери. Өзүңүз да 1-2 ооз сөз айтып койсоңуз булар жөнүндө. Мен социология башкармалыгынын жетекчиси болом. Бул турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөр катары бизде каттоодо турат. Ажыбекова Элиза башында биз аныктаганда үй бүлөдө балдардын метрикасы жок, өзүнүн паспорту жок болуп катталганбыз. Ошондон баштап каттоого алып, биринчи Ажыбекова Элизага паспорт алып бергенге жардам бердик. Андан кийин ушул баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып берүүгө жардам бердик. Андан кийин бул үй бүлөгө аз камсыз болгон үй бүлө катары үй бүлөгө көмөкчүлүк пулун чыгарып бергенбиз. Ар кандай гуманитардык жардамдар келсе, ушул каттоодо турган ушундай үй бүлөлөргө беребиз. Ошонун ичинде Ажыбекова Элизага да тынбай кабар алып, кышындасы орто суусунан, продуктусунан, кийим кечесинен, мен өзүм биз соц кызматкерлер, үй бүлө жана балдардын коргоо бөлүмүнүн башчысы өзү келип дайым кабар алып турат. Анан азырда ушул бул ар жерде мурун Тегирменде жашап жүрүшкөн. Азыр бул жерде да турмушу шарты жакшы эмес. Ушул колунда бар үй бүлөлөр, жарандар болсо ушундай жарды үй бүлөлөргө кичине 2 комнат үй салып бергенге мүмкүнчүлүгү болсо келип колго ушул жардам берип койсо жакшы болот. Рахмат сиздин эмгегиңизге, кызматыңызга. Сиз өзүңүз орус жакшы иштей албайсыз. Мен Кулиев Колдарбек Тешебаевич 61-жылкы аскерге кетип, воздушный десантта 60 сантиметрлик танкалар менен түшкөндө ямага түшүп калдым. Баштар жарылып, крыша кыйла кетип калган. Бирок 2 баламдын жүзүнө күчүм жеткинче багышта аракет кылам. Şu 14 жылдан бери үй жайыбыз жок, абдан кыйналып, зак жерде жатып атабыз. Туугандар силер ага жардам берип коюшуңар сурап. Рахмат. Туугандар ушундай жашоо турмушу оор экен. Ушул жанагы коомдук үйлөрдө ушуларга салып берсек, куруп берсек, жашоо турмушун оңдоп. Булардын да эси келсе чык дейт да бул жактан. Чыктып атабы? Тиги бактар менен сатабыз, эмне болду деп атышат. Тургулады. Айта албайт. Чүжө адамдарда келип саттым, ушунча ушулар менен сүйлөшөсүң деп. Мен мындай карап соображение кылам да. Андан көрө бетим айтпайт. Адилеттик менен бетим айтса баары жарашат. Мен жаш балам эмесмин. Мен уже пенсияга чыгам. Айтам, мындай өзүңүз жүзүн
ооз менен ооз чымчык деле сүйлөшөт го. Ал нервим козголот. Тезмин да мен. Ана көп үйдө. Тахикардия. Мен айта берсем кайерге барасыңар деген сөздөр эми болбоду. Мен көтөрүшкө туура келет. Баба андай мындай десем сөз көбөйүп кетет. Кыска айтып коём. Ишенбестен Сумкалар. кетет экен. Диш аяктарыңызды бир көрүп коелучу. Аяр бир жерде иштегенде иш аяр. Бирден бия. Дуалдан мондан сыз өтөт экен да? Утеплитель да жок экен. Жанагы жарандарыбыз болсо, жана жардам бере турган сөзсүз кайрылышат. Кичине жардам. Атайын биз ошол бир жерге участок алып туруп, анан ошол жерлерге ошол жанагы жабыркаган адамдарга, колунда жок адамдарга ушу үй салайлы деген ниет кылып атабыз да. Рахмат. Атайын бир азыр участок караштырып койдук, ошол жерди сатып алып, буюрса ошол үйлөрдү курабыз. Ооба. Кичине жардам берип койбосоңор. Абдан закта калып калып балдарым кесел болуп калабы деп. Рахмат. Чыдап берди. Болду. Бул кудукту ишке салына элек экен да. Муну куйганга дагы сууну ташып ичип атасыңарбы азыр? Муну эртең ташыбыз, айдагалдардан ташыбыз. Коюшту. Кырып коюшту свет. Свет жокпу азыр? Ошо 3 айдан бери свет жок. Түндөсү тамакты кантип очокко? Очогуңуз да жокпу? Ким койдуңар муну? Мухаммед, пайгамбардын аты экен да. Өмүр узун болсун. Ден соолугу жакшыбы? Не болду башына? Бадар ушул Орто Сай айылынан участок чек карап койдук. Бирisi ошол жерди сатып алып, анан ушундай жабыркаган үй бүлөлөргө, колунда жокторго үй салып берсек деген ниет. Ошого каражат чогулсак. Бул менин Саип Файбек Instagram баракчам. Ал жерде бир сире жасалган иштерим бар. Мындай листать этип көрсөңөр болот. Анан бул жерде мына 2011-жылдары ушул коомдук үйлөрдү курган тажрыйбабыз бар. Атайын Турциядан алып келген материалдар менен жасалган. Бүткөн варианты газон. Азыр бул жер айыл болуп калган. Мунун жалпы мына ички интерьеры, жалпы көрүнүшү мындай пустой жерге ушундай болуш керек да. Негизги максат бул долбоорду жасаганда ошол жерге мисалга молочный ферма же бир этти кайра иштете турган ишкана болсо, же дагы бир өндүрүш болсо, ошол өндүрүштө жашаган адамдар ушундай айылда жашамакта. 5 жыл, 10 жылдын ичинде мүмкүн аз-аздан билинбей, мисалга айына $1000 айлык ала турган болсо, $100 же $200 айына төлөп кутулмак. Бул ички сырткы миграцияны да токтотмок да. Ушундай долбоор баштаганбыз. Тилекке каршы ал токтоп калган. Эми мынол кайра мынол жардам өнүгүү коопсуздук фондунун негизинде ушул долбоорду азыр кайра баштайын деп чечтим. Ошол бүтүн Кыргызстанда бардык райондордо эң үйгө муктаж жакыр адамдарга, үй бүлөлөргө ушундай үйлөрдү куруп баштасак, анан уже экинчи категорияга жата турган адамдарга үйлөрдү бере баштасак, анан ар дайым эле адамдардан, жарандардан акча сурай бербей, келечекте планда бар атайын өндүрүштөр жасап, ошол өндүрүштөрдөн түшкөн каражатка ошондой коомдук үйлөрдү курсак деген ниет. Жанагы балык бере бербей, кайырмак берели деген ниетте. Ошол себеп туугандар 1 сом болсо дагы колуңардан келсе, 10 сом, 100 сом, 500 сом, 1000 сом, канча колуңардан келсе каражат чогулсак, көптү көрсө көл болот дейт. Аз-аздан баштай берсек, иншалла, үй курулуп калат. Анан мына жерде бир аз проектти көргөзүп кетейин силерге. Атайын мындай коровник болгон. Германиядан атайын $7 миллион проект жазганбыз. Тилекке каршы өкмөт тынбай алмаша берген негизинде бул проект ишке ашпай калганда, мына коровникти көрүп атасыңар. Мисалга ушундай коровник болсо, ошол акыры жок. Акыры болсо, жанагы уйдун сүттүүлүгү азайып кетет экен да. Мунун баардыгын окуп көргөзүшкөн. Мисалга ошондой проекттердин негизинде бул каражаттарды дагы кошумча тапсак болот да. Бир жерден 1 гектар жер чыгып атат. Баасын 15 миллион деди, 14 миллионго азыр баалашып атабыз. Ошол жерге буюрса айылды чогулсак, анан дагы адистер айтып атат. Дагы ошондой эле сумма кетип калат дейт. Үйлөргө 14-15 миллион кетсе, дагы коммуникация башкаларына дагы кошулуп калышы мүмкүн дейт. Ошону менен
30-35-40 миллион тегереги болуп калышы мүмкүн дейт. Бул дагы эми болжомол ба. Эми каражат чогула берсин, иншалла. Эгер болуп калса, курулушту, каражат болуп калса эле курулушту тезирээк баштайбыз буюрса. Анан колдон келишинче туугандар ушул ссылканы таратып, каражатты чогултканга жардам берсеңер, эртерээк могул күзгө, кышка калтырбай ушул жарандарыбызды үйлөрүнө киргизип алсак. Анан бүтүн райондо, базар коргонду бүтүргөндөн кийин, бүтүн Кыргызстанда райондорду кыдырып, анан ушундай эң жакыры үй бүлөлөрдү, биринчи категорияга кире турган үй бүлөлөрдү ошол үйлөргө киргизип алсак, бир чекеден ошондой айылдарды кура баштасак. Үйлөр кандай материалда курулушу показы биз кирпич деп эсептеп атабыз. Эми каражаттын чогулганынан көз каранды болот. 8 миллион кыргыз элим 5 сомдон чогулса да бул адамдардын каражатын чечип койсок болот экен.